Жалал Абад шаарындагы эскилиги жеткен имаратта 9 баласы менен күн көргөн бул эне тууралуу буга чейин да көрсөткөнбүз. Эми жалгыз бой эненин 3 жаштагы кызы жок. Ал өткөн айда оорудан каза болуп калган. Жокчулуктун азабын тартып 8 баласы менен олтурган энеге бүгүн Шайырбек Ташиев жардам колун сунду. Жашаган жери ушу жер биздики. Канча жашадыңыздар анан? Шу отура ушунда. Келиң ата. Ошо жерде алып кир. Ошо төшөктөр жок, ушунда кылып отурабыз. Атаай менен үйүмө алып келдим ушу сиз неме болбосун деп, ысыгыраак жатсын деп. Рахмат аке, балдарыңызга берсин. Ошо эми кыйналып атат экен деп укканыңыздан анан кийин тура албастан сразу эле коем, эжеге барып жардам берип койсок болбойт. Ушинтип угуп туруп анан кийин эме кылбай койсок дагы уят. Алланын астында дагы бул кечиримсиз деп. Орозо күнүндө ушинтип жардам берип коеюн деп. Ушу правдаларды кичине балдарыңызга ширинчиликтерди алып келдик. Эме кылып коесуз. Рахмат, ошо ката берип коебуз деп. Балдарыңыз өмүрүңүз. Менен 8 балам бар, биттасы өтүп кетти. Ошо төшөктөрдө жылы жумшак калып жатасыздар. Кабыл болсун аке. Şu orbay borbay tinçlik bolsun, barça baldarыңызды ата өмүрлөрүңүз узун болсун. Allah айтқаныңыз келсин, tinç отуруңуздар эми. Бул эжеге азыр ушу төшөктөрүн, тамак ашын бүт баарын алып келдик. Төшөгү да жок экен, мына ремонт кыла турган жерлери бар экен. Ичине эми Кудай буйрса ушу палас килемдеринен бери ремонтторуна, краскаларына чейин алып келип берели деп атамын, Кудай кааласа. Ушундай ойлорум бар. Анан кийин мына свет түшүрүш керек экен. Светтерин түшүрүп жарыктандырып берели деп атабыз. Кудай кааласа, эми бул 5 күндүк жашоодо ушу адамдар дагы бир жакшы жашап, жарык комнатада отуруп жашасын, балдары менен ушу жакшы бир ширин тамак ичип чогуу отурушсун деген гана ниетте кылып атабыз. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.